Салам достор. Карантин баарыбызды эле кыйнады окшойт. Мен дагы кайрылуумду офистен эмес, үйдөн жасап жаткан убагым. Дайым эле гезит журналдардан, телевизорлордон жаштар өлкөнүн келечеги, жаштар биздин келечегибиз, жаштар бул коомдун активдүү катмары деген сыяктуу сөздөрдү угуп калабыз, туурабы? Бирок акыркы учурлар андай болбой жатпайбы? Жаштар пассивдүү катмарга айланып бара жатат. Маселен, 2017 жылкы эсептөөлөр боюнча өлкө боюнча жалпы 3,25,770 жаран шайлоо укугуна ээ болгон. Алардын 65%-ын 30 жаштан жогорку жарандар түзсө, 35%-ы жаш жарандарыбыз түзгөн. Маселе бул жерде эмес, достор. Маселе бул 18 жаштан 30 жашка чейинки жаш жарандарыбыздын 1,51,358-и шайлоо укугуна ээ болгон. Бирок шайлоого катышканы 42%, 58%-ы шайлоого катышкан эмес. А силер шайлоого бардыңар беле? Ой пикир жазып коюңуздар. Сурамжылоо учурунда 68%-ды белгилүү себептер менен жана кайдыгер мамиле менен барышкан эмес. Калган 42%-ды түзгөн жаштар шайлоого барууну негизги жарандык милдет экенин жана өз тандоосу бар экенин айтышкан. Туура. Эң негизгиси келечекке жоопкерчилик мамиле жасап, жарандык милдетибизди аткарышыбыз зарыл. Кийинки көрсөтүлө турган схема менен биз жөн гана шайлоого барбастан өлкөнүн да өнүгүүсүнө салым кошсок болот. Мына достор, роликте көрсөтүлгөндөй, ар бирибиздин добушубуз чоң мааниге ээ. Туура тандоо өз келечегибизге гана эмес, өлкөнүн келечегине да таасир берет. Кайдыгер карабаңыздар, туура тандоо жасаңыздар.